Bir zamanda padişahın kazinasına uğru kiriptir de te alıstan kança bir metrden жерді қазып, жердің астымен kirip kança endi meynet kılgan ağa maşallah. Ana emi bardıq kazinada kımmat nerselerdi kapka salıp, bardıq nerselerdi salıp, altın kümüşlerdi emi çıgayın degen uçurda şul jerde birdeki jaltır dep közgө көрініп kaldı. Şul bermet biken, şunday kımbat taş biken de anan ошол taşты alıp durup, day damdap jalap көрсө tuz eken. Anan atası aytkan eken, o balam, bir tuz satıgan жериңе sen hiç kaçan kıyanat kılbağınan, içken kuduğuna tükürübөгөнүң деген осият, атасынын осияты кулагындакен, ошол атасынын осиятын эстеп туруп, анан кийин бардык алган нерселерин таштап, эчтекеге кыянат кылбай чыгып кеткен экен. Эрте менен падыша келсе, анан вазирлери, баягы казыначылар айтыптыр, падышам, шул казынаңызга уру кирди. Анан жүргүлөчү барып көрөйлүк деп келсе, бардык нерсени алыптыр, бирок эчтекеге тийбей, кыянат кылбай чыгып кеткен экен. Анан падыша айтыптыр, жар салып, эгер ким өзүнүн ыктыяры менен келип туруп чынчыл сөздү айтып, хакыйкат сөздү айтып, туура сөздү айтып берсе, мен падыша жактан бул адамга сыйлыгым бар дегенде баягы уру келип, анан мен шул канча жылдан бери шул мээнет кылып жердин асты менен казып, шул казынаңызга кирдим, бардык нерсени алып салып эми чыгайын деген учурумда, чыгып кетейин деген учурумда шул көзүмө жалтыр бир таш көрүндү. Андан кийин мен ошол бермет бикен, бриллиант бикен деп алып мындай жалап көрсөм туз экен. Ошол учурда атамдын осияты мага кулагыма келип калды. Балам, шул туз татыган жериңе ичкен кудугуңа түкүрбө, кыянат кылба, жалган сүйлөбө деген сөз келип калды атамдын осияты. Ошол осиятты аткарып, мен эчтекеге кыянат кылбай чыгып кеттим дегенде, падыша сен өтө чынчыл, акыйкаттуу адам экенсиң, мен сени шул казинага вазир кылып коеюн деп, анан вазир кылып койгон экен. Урматтуу жамаат, мана хакыйкаттын, чынчыл сөздүн акыбети кандай, жалган сүйлөгөн адамдын акыбети кандай. Бул адамды ошол хакыйкат үстүндө чынчыл сүйлөгөндүгү үчүн падыша ошол казинага вазир кылып, министр кылып шайлаган экен. Урматтуу жамаат, ошол үчүн эки күндүк дүйнөдө дүйнөбүздү дагы булгабай, ахиретибизди дагы булгабай, жакшы акыйкат сөздү сүйлөп, бирөөдү алдабай, кыргыз элибизде жакшы сөз бар, көзө күндө сынбайт, күнүндө сынат дейт да. Бир адам урулук кылат, Аллах таалам бир сатыр кылат анын урулугуну, жашырат, кайра ошол ишке, күнөө ишке, урулук ишке бара берсе, аны Аллах таалам шермендесин чыгарат. Жалган сүйлөгөн адамдагы жалгандан чеги бар да. Жалган сүйлөй берсе, жалпы адамдарга бул жалганчы деген жаман сыфат менен коомчулукка таанылып калат. Ошол үчүн урматтуу жамаат, Аллах таалам бардыгыбызга иман, хидаят насип берсин. Şu эки күндүк дүйнөдө жалган сүйлөбөй, бирөөлөргө кыянат кылбай, бирөөлөрдүн малын тартып албай, иншалла биздин ислам дин ынтымактын дини, чынчылдыктын дини, тууралыктын дини, хакыйкаттын дини, тазалыктын дини, машалла ынтымактын дини. Ислам дин үзүлгөндү улайт, чачылганды жыйнайт, бардык үммөттүн башын иншалла бириктирет. Ошол үчүн эң таза дин, эң нукура дин деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн Алла жактан келген динини мактап айткан.